Урматтуу достор, мен катталуучуларым, негизи айрым учурларда тиги же бул темага мен сүйлөгүм келбесе дагы, бирок мен катталуучуларым мени кыйнап эле сүйлөтүп таштайт да. Бул учур ошол учур да. Ушу 1000ден ашык талап келди го дейм. Ошол эки көкпар боюнча, жанагы улак тартыш боюнча тиги Казакстанда болуп кеткен жана чыр боюнча айтпайсыңбы, сүйлөбөйсүңбү, эмне унчукпай отурасың депчи 1000ден ашык келди да, 1000ден ашык ушу талаптар келди да. Эми мындай мен карап отурам, эми бизде ал жерде мындай болду да. Казак туугандар ошол жердеги жана көкпарчылар, улакчы, көкбөрүчүлөр, көкпарчылар, улакчылары одонолук кылып өзүнүн жериндегилерин көрсөткөнү эми ал анык эле болду да. Дүйнө жүзүнө деп айткым келбейт, себептен да дүйнө жүзү бул улак тартышты көрбөсө деле керек, бирок Орто Азия эли бүт баары көрдү го дейм. Улак деги эле улак тартышка, көкпарга кызыккан адамдардын баары эле көрдү, баары эле айтылат. Эми колунан тартып атат, камчы менен сабаганын баарын көрдү, баары көрдү да. Анан мен ошол экени карап бир нерсе айткым келет да. Урматтуу кыргыз, чынында эле кыргыз эле элим, себептен биз көкбөрүнү аябай жакшы көрөбүз. Көкбөрү дегенде тим эле кызып баарын таштап коюп баарыбыз көрөбүз. Көкбөрү дегенде бул чоң майрам болуп келет. Анан көкбөрү негизи мындай да. Тонар мен ойлойм, дүйнө жүзүндө көкбөрүнү ким билсе, эми кайсы эл көкбөрү тартат? Ошо Афган эли тартат, биз билебиз, Түрк эли тартат, биз билебиз, могу Борбор Азия, Орто Азия элдери тартат, биз билебиз. Андан башка элдер мисалы тартпайт да. Ковбойлор келип жүрөт, бул жөн эле формалдуу эле баягы катышып коюш үчүн келип жүрөт, аны көрүп жүрөбүз. Эми баягы анча-мынча башка ушу көчмөн эли катышып коюп жүрөт, алар деле формалдуу да. Дүйнө жүзүндө ким деги эле көкбөрү улак тартышты ойносо, кыргыздан ашып кеткен улак тарткандар жок да, туугандар. Кыргыздан ашып кеткен улакчы ким бар? Эч ким жок да. Ошо анча-мынча бизге тең таймаша турган эле бул ошо казактар, казак туугандар. Андагы көкпар деп, булар болсо жана тайказанды биз тайказанга тартпайбыз, биз жер чийип алып ыргытабыз деп көкпар деп атап алып жүрөт. Анан мен мындай деп ойлойм да, биз багы ызаланып эле ызага түшүп атпайбызбы, биз биринчини алмакпыз депчи. Мен ойлойм, аны баары эле түшүнөт, казак туугандар дагы түшүнөт да. Улак тартышта мисалы кыргыздардан эч ким кыйын боло албайт. Аны мисалы баары түшүнгөндөн кийин ага чычалап эмне кереги бар? Мен мисалы эртең Ак жол менен күрөшөм деп барсам, мисалы Ак жол мырза деле билет да, мени жөн эле жыгып коерун. Бирок Ак жол мырза мисалы өзүнүн бийиктигин кылып, ал тиги дүйнө жүзүнүн олимпиадалык чемпиондугун кылып, менин улуулугумду сыйлап, мен мисалы кайсы бир деңгээлде балким баягы сыйлап урматтап деп жыгылып берип коет. Ошондой сыяктуу эле деп ойлойм менчи. Мисалы эгерде алар чычалап баягы кыргызча бир одоно сөз бар, көтөн сордукка салып утуп атса, эми утулуп берип койгула, мейли уттуңар макул деп мындай бийиктигин салып берип коюш керек го деп ойлойм.